Эң биринчи бул чыгыш медицинасында бул тамандын, астын, экинчи жүрөк деп атап коебуз. Анткени себеби болгон органдын точкаларынын баары тамандын астында болот. Толук укалоо кан жүгүртүүнү жакшыртат, адамдын ден соолугун чыңдап, ысык суугун теңдейт. Анткени укалоо учурунда кандын курамында лейкоциттин жана иммунитеттин деңгээли жогорулайт. Биздин дагы мед массажы бар. Бал менен. Муну менен чапкандан кийин бүт туздары эрип даяр болот дагы поралар. Анан мед менен массаж жасаганда болгон денедеги жанагы топтолуп калган туздарды чыгарабыз. Андан кийин сиздерге көргөзүп кетейин, мындай вакуумный массаж жасайбыз. Бул болгон денедеги желди, суукту тартып чыгат да, кадимкидей денеден сууландырып, бүт болгон жибитет. Андан кийин бизде мондай императорский ганзен массаж дегенибиз бар. Мунун да өзүнүн бир аурасы бар. Эң негизгиси бул хондроз оорусуна аябай жакшы жардам берет. Анткени жана көрп болуп калат го, ошонун баарын аябай жакшы кетирет. Мындан кийин бул процедуранын баарын алып бүткөндөн кийин дагы бир биздин ден соолукту чыңдоочу мини сауна багуабыз бар. Турмалин, черный нефрит, бианши таштарынан турган. Ошого отургузабыз дагы, анан болгон денедеги сууктуу шишиктерди чыгарып, рахат тартуулайбыз десек болот адамзаттын организмине. Бул деген андан калган туз пустарды эритип жоготот экен, жана токсиндерди жоготот экен. Анан өзүңдү аябай мындай жеңил сезип, жеңил болуп калат экенсиң да. Ошол жана шишиктердеги жана эме менен көп нерсе кетет экен эме. Ошол мунун немеси бир райский жизнь. Буга отурган киши абдан жакшы нерсени сезет, өзү да абдан жеңилдейт. Бул таштар деген өзү бианши ташы адамдын денедеги шишигин таратат. Турмалин ташы болсо ар бир кан айлануу системасын жакшыртып, зренияга да миңдин бири. Андан тышкары дагы черный нефрит таштарыбыз болсо, бул сөөктөгү сууктарды чыгаруу менен бирге денени омолаживать этет. Укалоонун терең сырлары менен каныккан Айнаш айым ооруларга шыпа издеп, укалоонун түрүн жасап көп жылдан бери алек болуп келет. Негизи укалоо башка, бетке, далыга, колго, бутка, көзгө, кулакка өз-өзүнчө жасалат. 10 күндүк укалоо ден соолукка, жаш куракка, дене түзүлүшкө карап өзгөрөт.